Аксы районунда каралбай калган имарат кайрадан оңдолуп, кызмат көрсөтүүчү жайга айланды. Үч Коргон айыл аймагында муниципалдык бизнес борбор пайдаланууга берилип, ачылыш аземи болуп өттү. Жергиликтүүлөр борбор жумуш ордун менен камсыздап, айыл аймактын ээлүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзөөрүн белгилешет. Канча жаштарыбыз жүрөт азыр ишсиз. Мына эми бул жер ачылса көптөр иш болот, баарысы иштешет. Жакшы болот. Бул жай элгерке совхоз убагындагы мончо болчу да. Ошо кароосуз калып, өтө абалы, начар абалдагы жок болуп кетаткан здание болчу. Бул жерге ушул айылдын элге кызмат кыла турган, кызмат көрсөтүүчү жайлар ачылат да. Аталган борборду ачуунун максаты Үч Коргон айыл аймагын дотациядан чыгаруу жана кызмат көрсөтүүлөрдү бир жайга уюштуруу болуп саналат. Учурда борбордон орун алыш үчүн 23 ишкер арыз жазган. Конкурстун негизинде комиссиянын чечими менен ишкерлерге аянттар бөлүнүп берилет. Азыр бул жерде ушул көп эле ишканаларды киргизебиз, элге кызмат кылат жалаң. Анан оюн зоок багытында эмес. Только ушу швейный цех киргизебиз, фитнес-клуб, автошкола деген ошого окшогон жакшы элге кызмат кыла тургандар. Анан будан түшкөн акча каражат арендага беребиз аларга. Акча каражаты айыл өкмөттү дотацияга чыгарууга жардам берет. Бул жерден расчет менен жылына 2,5 миллион таза киреш алабыз аренданын эсебине. Анан долбоор жазып бизге областык конуктур фондуна алып келди. Биз байкош кеңеш жактырып, жалпы суммасы бул 22 миллион. Анын 21 миллион областык конуктур фонддон, 1 миллиону жергиликтүү бюджеттен. Эми бул жерге 200 адам жумуш менен камсыз болот. Үч Коргон айыл аймагында 23 миңден ашык калк жашайт. Жергиликтүү казынага киреше жер салыгынан жана ижара акыдан түшөт. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.